Саламатсыздар урматтуу биздин каттоочулар. Бүгүн сиздерге жыныстык жолу аркылуу жугатуурчу оорулар жөнүндө кыскача маалымат бермекчибиз. Өзүңүздөр билгендей эле бул сактанбай кошулгандан, жыныстык өнөктөштүн бат-бат алмаштыргандан келип чыгат. Эң көп кездешкен жыныстык оорулардын катарын бул хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, гонорея, андан тышкары горнорелла, трихомонада аттуу инфекциялар өзүнө таандык ооруларды козгойт. Сактанбай кошулгандан кийин биринчи белгилери 3-чү күндөн 10-чу күнгө чейинки аралыкта пайда болуп баштайт. Биринчи эле суюктук агып чыгыш мүмкүн жыныстык мүчөсүнөн, анын көлөмү, өңү ар кимдики ар кандай болот. Болор болбосо агыш өңдөн ириң түрүндө сары болуп да чыгып баштайт. Ошо менен чогуу зара кылганда дагы татаалдашат, оорутуп келип чыгып баштайт. Эгер сиздерде сактанбай кошулуп калсаңыздар, коркпостон урологко келип 3 күндөн артта ошол күндөн келип анализ берип текшерип койсоңуздар болот. Бүгүнкү күндө көп эле эркектер урологко баргандан абдан коркушат, себеби оорутат, анализ алат деп ойлошот. Мурда момундай урогениталдык зонд менен анализ алчу элек, бирок бүгүнкү күндө лаборатория ордунда турбайт, өнүгүп келатат. Ошондуктан момундай эле идишке зараңыздарды алып койсоңуздар деле жетиштүү болот. Бул анализдин тактыктыгы 100%ке чейин жетет. Ошондуктан денсаулыгыңызга кам көрүп, коркпостон келип көрүңүздөр. Биздин клиникада Сенаметте бүт шарттар бар. Денсаулыгыңыздар чын болсун, сак саламат болуңуздар.